Сыңар окуучулар, бүгүнкү биздин темабыз Манас эпосу Кыргызстан тарыхынын көң өрбөс булагы. Силер менен биз билгендей, Манас эпосу, Сүмүтө эпосу жана Сейтек эпосу болуп, 3 илдик эпостор бар. Сабагыбыздын планы Манас эпосу Кыргызстан тарыхынын көң өрбөс булагы, Манас эпосунун жаралышы жана анын өнүгүү доору, эпоста кыргыз элинин турмушунун чагылдырылышы жана Манас эпосунун варианттары жөнүндө сөз болот. Манас эпосу Кыргызстан тарыхынын көң өрбөс булагы. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды караткан тарыхынын алтын казынасы, көлөмү жагынан зор, теңдешсиз чыгарма. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча эпостун 3 бөлүмү 500 000 сапты түзөт. Бул гректердин Илиадасы жана Одиссеянын бирге кошкондо көлөмүнөн 20 эседей көп. Эң көлөмдүк деп эсептелинген Индия элдеринин Махабхаратасынан 2,5 эсе чоң. Манас эпосунун жаралышы жана анын өнүгүү доору. Манас эпосунун жаралышы боюнча окумуштуулар экиге бөлүнөт. Малов, Жирмунский, Юнсалиев, Рахматуллин жана башкалар окумуштуулардын пикири боюнча Манас эпосунда Енисей кыргыздары 9-10 кылымдардагы саясий окуялар чагылдырылган. Ал эми экинчисинде болсо Мухтар Ауезов, Бернштам Манас эпосунун жаралышы жана анын доору 7-кылымда башталган дешет. Манас эпосунун жайсаң варианты боюнча Айкөл Манас бабабыз 7-кылымда 2, 8-кылымда 1-жарымында жашаган. Эпостогу чоң казат окуялары кытайлардын чүйгө басып келген окуяларына байланыштуу сезилет. Азырынча илимде Манас эпосунун жаралышы Енисейде кыргыздардын улуу кыргыз дөөлөтүн байланыштырган тыянак үстүндүк кылат. Манастын прототиби катары тарыхта белгилүү улуу Каган Барсбек, улуу кол башчы Сал Алп Салды айтабыз. Беш балык шаары Манас эпосунда көп айтылат. Беш балык шаары Чыгыш Түркістандагы ири шаарлардын бири. Енисейден качкан Пантеген баштаган уйгурлар ушул шаарга келип, каттуу каршылык көрсөткөн. Каттуу согуштардан кийин кыргыздар Беш балыктан 3 Турфанга чейинки жерлерден уйгурларды кууп чыгып, ал жерлерге өздөрү отурукташып калган. Бул жердеги мурда Ли-И-Дзян деген дарыяны 10-кылымдан баштап кыргыздар Манас дарыясы деп атап калышкан. Алмамбет эпостогу негизги каармандарын билет. Эпоста Алмамбет Сушия. Теги боюнча Кытай канзадасы, атасы Соорундук Кытайдын башкы каармандары Эсенкан, Алооке, Каракан менен бир тууган. Сушия өзүнүн тагдырына таарынып, алгач казактын ханы Көкчөгө, кийин Манаска келип кошулат. Сушияга кыргыздар Алмамбет деп ат коюшкан. Алмамбеттин окуялары ошол доордо кыргыздар менен кытайлардын байланыш болгондугун далилдейт. Эпоста кыргыз элинин турмушунун чагылдырылышы. Эпоста кыргыз элинин турмушу кеңири чагылдырылган. Аял затына өтө аяр мамиле жасаган. Эпоста аялдын милдети үй окатын жүргүзүү, эне болуп тарбиялоо, баатырга үй ээсине кызмат кылып жардамчысы болуп деп түшүнсө да, аялдар зарыл учурда чачты төбөсүнө түйүп, жоо кийимин кийип душманга каршы чыккандыгы да айтылат. Кыргыз элин эл башкаруу, уюмдашуу, элдин бириктирүү жөнүндөгү аракеттери Манасты хан шайлашында чечмеленет. Манас эпосу варианттары. Азыркы кезде Манас эпосунун 70-тен ашуун варианттары бар. Эң алгачкы манасчы катары Үмөт уулу Жайсаң эскерилет. Манасты кыргыз аялдары деп да айтышат. Сейден, мисалы Сейдини, Молдоке кызы, Зооракан Акимхан кызы жана башкалар элге манасчы катары таанылган. Азыркы мезгилде Бакчиев, Сыдыков, Исаков, Исмаилов, Баялиев жана башка манасчылардын жаңы муну өсүп келе жатат. Үмөт уулу Жайсаң эң алгачкы манасчы катары Үмөт уулу Жайсаң болуп эскерилет. Санжарада кыргыздардын байыркы мезгилдеги кол башчысы Кыргыз кан таласка жеңиш менен келишинде чоң той берип, тойдо Жайсаң ырчып бытырап кеткен көп уроонун башын кошуп, эл кылгандыгы үчүн кыргыз ханды мактап атаган. Үмөт уулу Жайсаң Манастын чоролорунун бири Ырамандын уулу деп эскерилет. Чоң манасчылар. Манас эпосунун толугу менен чоң манасчылар Саанбай Оразбак уулу жана Саякбай Карала
Ол айтышкан. Манасты тарыхый булак катары пайдаланууда эпостун түрдүү варианттарын изилдеп иликтөө өзгөчө мааниге. Мындан тышкары Кытайдагы Кызыл суулук, Оогандык жана башка жерлердеги эпостун варианттарын чогултуп пайдалануу кыргыз тарыхы үчүн чоң материал, бай материал болуп эсептелет. Юсуп Мамай — кытайлык белгилүү манасчы Жусуп Мамай. Эпостун негизги окуялары Манас эпосунун бардык варианттарында мүнөздүү окуялар сакталып турат. Күчтүү душман тарабынан кыргыздарды чабылышы, баатырдын төрөлүшү жана балык чагы, ата журтту баскынчылардан бошотуу, Алтайдагы кыргыздарды Ала тоого кайра келиши, Шооруга алооке окуялары, Манастын Каникеге үйлөнүшү, Көз Камандар окуясы, Алмамбеттин тарыхы, Көкөтайдын ашы, Чоң Казак, Салдыруу. Манас эпосунун көлөмү жана анын мааниси жөнүндө айтып бересиңер тема боюнча суроолордо. Эпостун жаралышы доору жөнүндө кандай пикирлер бар? Эпоста кыргыз элинин турмушунда кандай көрсөткөн? Манас эпосунун өнүктүү окуяларын санап бергиле. Унуу манасчылардан кимдерди билесиңер? Ушул суроолорго жооп бергиле.